Базарым дегенде эле мекендештерибиз чет жактарда иштеп эле жүрбөстөн үй бүлө куруп перзент күтүп жаткандары да бар. Көрсөтүүбүздүн бул чыгарылышында Москвадагы төрөт үйлөрүндө төрөт перзентти үйлөп жаткан жаш үй бүлөлөрдүн бактылуу көз ирмемдерин сизге тартуулаган турабыз. Бүгүн Кыргыздын дагы бир бактылуу бүлөсү өздөрүнүн эң биринчи перзентин көрүп, аланы төрөт үйүнөн алып чыгып жаткан учуру. Барыңыздардын назарыңыздарды алардын бактылуу минуталарына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Саламатсыздарбы? Бешик болуңор бек болсун. Кошконуңар менен кошо карып, ар дайым балаңардын жакшы күндөрүн көргүлө. Сиздерди куттуктайбыз. Алгач көрсөтүүнүн башында өзүңөр тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Алтынбек. Кыргызстандын кайсы жеринен болосуздар? Жалал-Абад областы, Сусак району, Карамарт айылы. Москвага келгениңерге канча жыл болду? 4 жыл болду. Үй бүлөнү Кыргызстанда курдуңуз беле же бул жерде? Бул жерде. Эже, айтып кетсеңиз, ошол төрөт үйүнө келгенде башында каттоодон өткөндө кандай маселелер болду? Маселелер деле жок болду. Бул жерде анализдерим сурады. Көбүнчө анализдери бүт баары болсо эчтеме деле жок. Паспорт керек экен, регистрация болду. Ошол эле жакшы карайт экен аябай. Условиясы жакшы. Ар 2 саатта баланы алып келип, тамак ашы деле жакшы экен. Биздин Кыргызстанга караганда аябай жакшы карайт экен. Бул жерде условия дагы, балага дагы, энеге дагы өтө немелер жакшы шарттар түзүлүп бериптир. Балаңыз салмагы боюнча канча төрөлдү? 4 килограмм 100, бою 55 төрөлдү. Аябай жакшы төрөлдү, жакшы карашты. Ошол документ жактан дегеле бул Россияда Кыргызстанга салыштырмалуу кандай пайдалуу жактары бар экен? Документ боюнча пайдалуу жактар айырмачылыгы деле жок экен бул жакта. Ошол эле бизде кандай требит этсе, бул жерде деле ошол эле экен. Сиз өзүңүз кайсыл жактын атуулу болду? Кыргызстандын атуу. Ошол болгон эле паспорт, регистрация, ошол анализ кагаздары болду. Байке, айтып кетсеңиз, дегеле ата болуш, ата сезимдер, мына биринчи жолу перзентиңиздин алдында сизде кандай сүрлөр басып жатат? Конечно, сүрдөп жатам. Кандай деп атам? Сүрдөп атам да. Ата болуш бир жакшы нерсе да. Ичиңизден кандай сезимдер өтүп жатат? Ичименби? Толкунланып атам. Аябай. Ошол. Балаңыздын атын ким деп койдуңуз? Нурел. Эмне үчүн? Кимдер ушул нерсеге себеп болуп, же болбосо туу боло алат? Атам менен апам койду. Дегеле бала күткөндө деле ар кимдин өзүнүн ички сезимдеринен кыз күтүп, же болбосо уу күтүп, сиз кимди күттүңүз эле? Мен разница жок болду. Экөөнү тең эле бирдей күттүм. Ошол. Баласы деле. Ул болот досум деп түшүмдө көргөм да. Алтынбек өлдү болуп аткан. Балам деле анан кийин эле бу төрөлөлөгүндө эле элге сүйүнчүлөп уул төрөлдү деп. Каласка керек болуп калгандан досум уулду болду. Каласкаң мага сат деп неме кылгам. Ошол азыр айттым Алтынбек мен түшүмдө бекенинен уул түш көргөн эмес экен деп.
Сиз бул байкеге ким болуп эсептелесиз? Экөөбүз жердешпиз. Анан бир жагынан дос бу жерде катташып турабыз анча мынча. Ошо досумга келип турам. Окуңуз оң. Атын Эрмек. Ошо биз да сүйүнүп атабыз, ошо билгенбиз бала төрөлөт экенин. Ошо бүгүн келдик, ушуну алып кетели. Куттайбыз. Чистая сердце. Ошо главное, чтоб ошо төрөлгөнгө сүйүнбөй, турганына сүйүнөлү дейт. Ошо жакшы балдардан болсун, ата-энесин сыйлаган. Кыргыздын жүрөгүнө жараган атуулдардын бири болсун. Көрүнүктүү. Ошо. Биринчиден саламатсыздарбы? Биз Алтын ака экөөбүз недавно 3 ай болуп калды, тобу менен тааныш. Себеби менин акем жок, ошо аке катары эле тутунуп, саламыбыз ортодо. Жакшылык күндөрүн тең бөлүшкүм келет. Ошо жакшылык күндөрдүн бири. Сизге кааларым Алтын ака ушул балаңыздын өмүрү узун болсун. Эмне максатта сиз жетине албаган максаттарга ушул балаңыз жетсин. Мен кааларым ошо кыргыздын мыкты жигиттеринен болсун чыган, ата мекенге кызматын аябаган жакшы балдардан болсун. Ошол. Балаңыз төрөлгөн күнү деги эле шан шөкөттөр менен, атайын майрамдап, курбу достор менен бергилеп, майрамдык маанайды кандай өткөздүңүз? Кудайга шүгүр, жакшы өткөрдүк. 3 күн катарынан майрам болдук. Бирок мас болбой. Кандай кызыктуу окуялар болду? Кызыктуу окуялар, жакшы окуялар болду. Эми сүйүнүч да, сүйүнүч. Аяшталары мас болду. Көрүп келгениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Ушул убакыттан пайдаланып, Кыргызстанда, кыргыз элибизге, жерибизге, мекенибизге сагынычтуу саламын жолдоп кетсеңер. Рахмат сиздерге дагы. Дайым ушундай жакшы күндөрдө ушундай жолугушуп жүрө берели. Кыргызстанга ата-энелерибизге салам, Кыргызстан жалпы элине салам. Бул туугандарыма, ошол туугандарыма баардыгына салам. Ошол бир туугандар, тууган ынтымак болуп жүрөбүз. Кыргыз эли жөнөксү. Сиздерге рахмат. Балабыз эми ата-энесине күйүндүү балдардан болсун, кыргыз элине жараган балдардан болсун. Ошодон жакшы үмүт чоң айтабыз. Ата-энеме, жакындарыма, элиме, мекениме салам. Жалпы кыргыз элине чоң салам. Москвада жүргөн жигиттерден Рахмат чоң сиздерге. Где бы ни были мы, но по-прежнему неизменно уверены в том, что нас примет с любовью и нежностью наша пристань, родительский дом. Родительский дом, начало и в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. Өзүңүздөр көргөндөй эле мекендештерибиз кайсы жерде жүргөнүнө карабастан жеке жашоолорунда ушундай бактылуу көз ирмемдерге ээ болуп турат. Биз да Апышев Алтынбек жана келинчеги Светанын перзенттүү болушу менен куттуктап, жакшы калуу тилектерибизди айтып кайттык. Хочется, чтобы мы оставались детьми. Родительский дом, начало и в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет
гори в твоих окнах много лет. Поклонись до земли своей матери, и отцу до земли поклонись. Мы с тобой